Үңкүргө момдайып кеткен. Мына бул жерден карасаңыз, үстү дегене прямоугольный трапециевидный болуп турат дегене. Тиги жерде сырты чуңкур бүт арык дегене. Азыркы мектептин жанындагы дегене. Ал жанынан дагы үстүнөн барып көрөбүз. Бул жер эми коргондор да? Шаар чиптер. Урматтуу калайык журт, 2017-жылы азыркы Имам Нуру партиясынын депутаты мурдакы министр Гүлжигит Кадырбековго Өзгөн районунун Өзгөн шаарынын тургуну Ибраев Атакун, Абдуллаев Атакун деген аксакал келип, Ботакун келип, ошол бир эме көрсөтүп атыптыр. Съемка тартып келген. Ушундай бир Өзгөндө бир тарыхый жер бар деп. Как раз мен чалып калды, келесизби, сиз билесизби ошол жер деди. Мен айттым, мен мисалы ал жакты жанакы жер үстүндө турган шаар урандыларын, чалдыбарларын, дөбөлөрдү билем. Бирок дегени жер алдындагысын мен билбейт экенмин, кайсы жерде десем, анын ошол жерден видеосун көрсөттү, ошол жердин алдында жазылган деп. Ошол видеосунда дубалдын беттеринде араб тамгасы менен жазылган, түрдүү боек менен тартылган. Боек жок, жөн эле. Жазуулар, чийиндерди мен көрдүм. Чийинди. Анан ошол чийип эле жазган. Киши мына 2 жыл болду, өтүп кетиптир. Былтыр өттү. Өтүп кетиптир. Анан бүгүн биз ушул Өзгөн жергесине болуп, Өзгөн жергеси өзү керемет тарыхый жер, ошол жерде бир тарыхый жерди бузулуп аткан жерге келип, анан ушундай бир буйрук экен. Мына Салим Исмайыл аке менен жолугуп анан ошол жер жөнүндө айтты. Мен айткам, ошо 17-жылы мен көргөм деп. Ошол жерди барып көрөлү. Көрүп, эч бурмалабай, эч дегенде мындагыбай кала сөздү анан сунуш берели. Балким бул жерде кыргыз тарыхында, маданиятында бир чоң ачылыш жаткандыр. Ошентип мына азыр мына бул жерде ошол жылы 17-жылдары көрүшүп видеого тартып чыгышкан экен. Ошол 13-жылы. 13-жылы азыр мен ошол жер астындагы үңкүргө деп коеюн, жазуучулар үңкүргө кирип бара жатам, азыр ордунан барып ошол эмнеси калды, эмне экен, ошону объективдүү тартып, анан коомчулукка сунуштап, балким мамлекетке ошол объектини балким билбейбиз, аны изилдөөлөрдө дагы бир чоң Өзгөн шаарынын сыры ачылат го деп ойлойм. Карайм, бисмилла деп, Бисмиллахиррахманиррахим. Ораз мырза, мунун нар жагын тартканга чогуу ала кириңиз. Мына ошо боюнча үзбөй тарта бериңиз. Ушундай туурасынан тартканыңыз. Так. Giriңиz, светин бериңиз. Я. Эми сойлоп эле кириңиз. Genel mekan ayağını? Hava genel ekan buyaq, mana kızlar. Mana Allah вообще. tak, mana bu yerde urap düşüp başlaptır. Urap düşüp başlaptır. Mana neden? Janakı жазуулар mana. Жазымını. Mana жазуулар бар ekan. Mana жазуулар. Кийин балдар үстүнө чийип. Кийин балдар кирип туруп чийгелеп. Чийгелешип. O üstündeki urun tamından mı? Так, жаркылсаңыз, дуалдардын баары чийгиленген экен. Biraz так, кичинекей сагажанын потолоктору түшкөн экен. Так, бул жагына жазыптыр. Балдар кирип ойношуп жазыптыр. Үңкүргө. Үңкүр кичине төмөн жагына берсеңиз, мына түбүндө кет жерде кичинекей бөлүкчө турат, кыштын дегене көрдүңүз, кыштын чизилген эмелерин көрүп атам. Чийме кыштын эметтерин. Мына о жерде дагы современный жазуулар толтуруп коюптур. Бул тигил жагына да кетет экен.
Жер алдындағы көріктен тетіке жер алдына чейін кетіп. Мынаңыз. Ораз аға, үстінде үліш жер барды, беде келген екен, үліш жер. Дейқаншылық қылып, анан беде суғарғанда, жерден су кіріп кетіп, отты жағып қалды. Көрдім. Бұл жерге жарық қылсаңыздар, мына құрметті көршілерді көріп отырсыздар. Азыр қысқачадағы үстінен айтып береміз. Мына мол үстіне күрдің içine toprak толып тұр. Алыс кетіп отады, тетігіл жағына шейін. Дегене, даже бұрылат екен. Бұрылып, түштік тарапты көздей, тағырға айтқанда сол тарауына көздей бұрылат екен. О жерде жаш балдар ушул билишет екен, бұлын күрді кирип için ойнап, жарғандай жазуларды қалтырышат екен. Демек, мұның асты таманындағы тазалап көрсек, өте көп урап түшкөн. Топырақтар су кириптир. Кирип мына астындадағы боштуктун бар екендігі уже танық. Жарғанат та бар екен. Жарғанат тап қойбайсыз бе? Мына бераққа келік, мені. Мына. Жарғанат келік. Мына көріңіздер. Мына менің бойымадыр, бұл біз тұрған жер, түшкөнден кейін кісі 1,62. Значит, дағы өйді жағы 20 сантиметр тұрат. Демек, мұның асты дағы bir жоқ әлі дегенде әне изілдеу көрсетеді, бір қанша метр болушы мүмкін. Бұл жерде чоң, мұндай бір шаңбарақты бір құрылыштың оғды болушы мүмкін. Демек, мұның азы сыртына шығып тартабыз. Ораз мырза, ақсақалдардың айтқандары шын екен, қандай екен? Бұл бір қанша мына бұл жерден жүріп сол тарапқа қарай ұзын қуыш коридор сияқты кетіп атады. Төбесі мына адырқы сақталып қалғаны 1,60, 1,75-дің тегерегінде түсіп тұр. Биіктіге. Мұның астында дағы бар. Демек бұл мен жоғарыда сөз қылғандай мұның 50 метр мына шығыш тарабында bir çakan kıştakçanın ordu turat. Ortada düşüp ketken yerler var eken. Bunu janakı Haramatlık Abdullayev aytkan, Botakan Aksakal'ın aytkan сүрөттөрү мына мен азыр өз көзүм менен көрдүм. Ботакун агайдын Раматтылык жаткан жери жайлуу болсун киши ошо айтып кетти эле. Мына бүгүн насип буйруп келип көрдүм. Чын эле бул эми бул жерден дагы бир нерсени айта кетейин. Бизден түндүк тарабыбызда Шоробашат турат. Шоробашаттын маңдайында мына прям жазы суусунун сол өзүндөгү бийик тектир 50 метр жардын 50 метр жанакы шанын калдыгы турат. Могул жер ошол жазы дарыясы менен шаарчанын ортосун байланыштырып турган жер астындагы туннель деп да койсок болот. Муну эми карап дагы изилдеш керек экен. Баягы изилдегенде бүгүнкү күндө көп жаңы бир методдор колдонуп атат. Мисалы бул жерде ушул вообще эле могул өзгөн өрөнүн геосканер кылып жанакылардын баарын кайра бир тартса, геосканер деп коет. Жанакы рентгенде көрсөтүп, ошонун кайсыл коридорлору, бөлмөлөрү каяка кеткендигин чыгат, аны эми геосканер кылыш керек. Биз ары карай дагы баргандан узак экен. Азыр канча метр кирдиңиз? Азыр мен деген 8-7 метрде кирдим. Жана жазуу турган жерге бардыңарбы? Жазуунун үстүндө бүт адыр балдар кирип ойноп, бүт чиймелеп туруп түшкөнү түшүп кетиптир. Бирок чала учук бар, Чала учук эми. Муну жанакы 13-жылдагы тартылган съемка менен калыбына келтирсе болот. Балдар ойношуп. Исмаил эке, аманаттан кутулуп өктөп калдыңыз окшойт. Канчадан бери безилип айтып жүрдүңүз эле? 10 жыл болду. Бул киши анан бул кишини көбүнчө Исмаил экени дагы айтып коюшат да. Бул баягы жомакты айта берет. Таманында бар экен. Таман аябай түшүптүр. Таманы эми бул табигый нерсе. Бул боштук турган. Бул акырыш жаан, шамал, анан үстүндө жаан бара сиңип, кичине акырын түшүп, анан таманы буз, бягынан жаан топуракка кысып кирип таманы тапталып. Шаары мына тарыхта аябай так берилген да. Мына Кытайдын тарыхында жүрөт. Мындан Өзгөн шаарынын өзүнүн тарыхы 7000 жылдык тарыхы бар экен. Кытай тарыхында Суу деп, Ю деп да жазылып жүрөт. Анан бул байыркы шаар экен. Анан аябай тарыхый объекттерге аябай бай экен.
Mına öz gözüm menен gördüm. Men деле баягы gözüm менен көрүп içine girбегенден кийин мен дагы баягы Оңой менен ишенбейм. Мына өзüm gördüm. Азыр üstüne чыгып барын карап чыксам, ар жакта ошол кыштакчанын орду турат. Мына мындан ушул жардын боюна бир 50, балким 60 метр турат. Прям ушу түштүк тарабында. Бүгүнкү замандаштар кадырына жетпей аткан, бүгүнкү муун кадырына жетпей аткан, эртеңки келечек муундар үчүн бир чоң табарик болчу, чоң тарыхый объект болуп калат деген ишеничтебиз. Туура Орозмырза? Туура. Өзгөн жери өтө илгертеден бери мына тиги коло доорунан бери бул жерде эмне деген тарых эстеликтердин тургандыгын мына ошол өрөөндү жакшы изилдеген мезгилинде 1947-жылдан бери изилдеген Юрий Владимирович Заднепровскийдин ошол болушунча жазып белгилеп кеткен, бирок ошол объектилерди биз бүгүн толук кандуу сактап, изилдеп, ошол туристтик аймакка дегеле баркы Фергана өрөөнүн чыгышындагы тарыхтагы алгачкылардан болуп эскерген Өзгөн шаарын мындан ардагы бир чоң бир тарыхый атын өчпөй кылымдардан калса деген эле Тилеги. Ушу тилегибизди Кудай берсин. Мына мунун ичинде ушул араб арбинде жазылган Бисмиллахир-рахманир-рахим деген жазууну көрсөткөн экен 13-жылы. Азыр ошонун калган каткандарын мына Орозмырза менен Исмайыл эке кирип дагы бир жолу өз көздөрү менен көрүп, тактап, тастыктап чыгышты. Мен ушул жерде бир гана нерсени айткым келет. Орозмырза, Исмайыл эке. Биздин түрк боордоштор бүгүнкү күндө улуу кыргыз атабыздын баскан издеринин бардыгын түрк дөөлөтүнө байлоонун аракетин жасап, жакында эле бир 2 жыл мурда Дастан деген чоң бир сериалуу көркөм фильмин тартты эле. Мына ошондо ушул жер асты жолдор жөнүндө өтө көп маалыматтарды, өтө көп жанагы хандыкка кирген, ордого кирген, ордодон чыккан нерселерди көрсөттү эле. Көрсө, мына өзгөн дагы ошол тиги түрк туугандар дастан кылып айтып аткан нерсеси бүгүнкү күндө өзгөндөн далилденип атат го. Туура, так себеби могул өзүңүздөр карасак, могул өзгөн Шоробашат мына жергиликтүү 4 жылдык өтө чоң. Бул жолу ушул Фергана чыгыш Ферганадагы бир чоң эри административдүү, маданий, саясий очок болгон. Бекерден ушул жерде чыгыштан келген Кытай аскерлери менен ушул давандыктардын салышы бул жолу ушул тегеректе өткөн. Себеби могул объект тиги кыштакча Шоробашат баштөгө диги бир көчөгө биз барган. Бул жерде Красный Октябрь кыштакчасы бүт барып бири менен тыгыз жайланышкан байланыштагы объекттер. Хак. Чындык, чыркыраган чындык бул. Рахмат сизге, агай. Сизге аябай чоң рахмат. Көзүм менен көрдүм. Душам спокойно. Чиңизге береке. Эми муну бардык жерде чырылдап айтканга укугуң бар. Орозмырза, кандай дейсиз? Кандай деп? Чыркырап айта турган укугуңуз бар деп. Кирдим. Көрдүм. Барын көрдүм мына. Мен видеосунда көрдүм, ишенбейт элем. Көрдүм. Эми изилдөө гана, илимий жагынан аны конкреттүү далилдеген изилдөө гана керек. Мунун бардыгы келечектин иши дейли. Бул ушул эртең биздин улуу кыргыз дөөлөтүнө дагы бир дөөлөт кошо турган бир объекттерден болуп калсын деген тилекти билдирели. Биз мына ушул жерден эли журтубузга, мамлекетибизге жакшылыктарды тилеп, бүгүнкү сиздерге көрсөтчү баяныбызды жыйынтыктайбыз. Аман болуңуздар.